Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. КАФА 2025 Кыргызстан курамасы финалга чыкты. Кыргызстандын жаштар курамасы Тажикстанда өтүп жаткан Борбор Азия футбол ассоциациясынын чемпиондугунун финалына жолдомо алды. Бул тууралуу Кыргыз футбол союзунан маалымдашты. Кыргызстан U20 курамасы А тайпасында ойноп Ооганстанды 3-0 эсебинде утуп, Тажикстан менен 1-1 эсебинде тең чыкты. Муну менен кыргызстандык спортчулар тайпада биринчи орунду ээлеп финалга жолдомо алышты. Эми маштыруучу Нурбек Жолдошбаевдин командасы 17-июнда Ирандын курама командасы менен финалда беттешет. Белгилей кетсек, Кыргызстандын жаштар курамасы КАФА турниринин финалына экинчи жолу катарынан чыгып жатышат. Былтыр Жалал Абадта өткөн чемпиондукка кыргызстандыктар финалга чыгышкан. Анда Иран менен беттешип 0-3 эсебинде утулуп калышкан. Урматтуу Россиядагы Москвадагы мекендештер, сиздерге биз өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка, регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС Россиянын бардык аймагына, жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленая карта Сахаровадан, Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биздин кызматты колдонуңуздар. Биз менен байланыш +7 977 38 836 32 WhatsApp +996 556 80 90 52. Бишкек башкы архитектуранын кызматкери кармалды. УКМК Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343-беренесинин 1-бөлүгүндө каралган 3000 АКШ доллар өлчөмүндө опузал аппарат талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүүдө. 2025-жылдын 20-майында Бишкек шаарынын аймагында Бишкек архитектура мээни имаратында тинтүү иштерин жүргүзүүдө буга чейин ЖРМ аттуу мээни ИТЗ бөлүмүнүн жектектөөчү адис акча каражатынын 1 бөлүгүн алгандыгы боюнча документтер табылган. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын жүрүшүндө аталган жаран кароо боюнча функционалдык милдеттерин аткаргандыгы үчүн БКЖ аттуу жарандан муниципалитетке таандыгы жарга алынган жер участогунун функционалдык багытына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча маселени оң чечүү үчүн 3000 АКШ доллары өлчөмүндө акча каражатын талап кылгандыгы ачыкталды. Учурда кармалган жарандын катышуусунда жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын алкагында тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп, аталган коррупциялык схемага башка кызмат адамдарынын катыштыгы бар экендиги такталууда. Депутат Медералиев балким Кыргызстанга өлүм жазасын киргизиш керек. Бул тууралуу эл өкүлү өз Facebook баракчасына жазып чыкты. Анда Алиев мындай дейт: Жаңы эле эски жогорку кеңештин имаратынан эшикке чыгып баратсам, азыркы жогорку кеңештин имаратында ремонт болуп жатат. Бир жаш жигит учурашып, маселе менен кайрылайын деди. Көздөр алаңдайт, аба дем жетпегендей энтигип колунда кагаздарды кармап алган. Жогорку соттон чыктым азыр дейт. Аялын жана аялын ойношун 15 жылга сот түрмөгө кести дейт. Көрсө бул бала аты Эмил, Ош областынын Кара Суу районунун 30 айылынан болот экен. Өзү Россияда иштеп жүргөндө 31 август 2024-жылы аялы ойношу менен кайнатасына кармалып калып, баланын атасын аны көрүп калды, көбү катар калтырбай элге айтат деп аялы ойношу менен өлтүрүшүптүр. Канча балаңар бар эле ортодо десем 3 бала дейт. Эми байкуш баланы ызаланганын айтпагыла. Макул дейт. Аялым мени алдады дейт. Жок дегенде атамды өлтүрүшпөй эле койбойбу дейт. Сот пожизненный бербеди деп катуу ачуу келип көзү чачырайт. Буларды жөн койбойм дейт. Элер ал сотко кайрылам дейт. Эмне үчүн ушундай зөөкүлөргө өлүм жазасын киргизбейсиңер дейт. Аябай катуу суранды жогорку кеңештен маселесин көтөрүп берүүнү. Бирок түшүндүргөнгө аракет кылдым. Жогорку соттун чечими акыркы жана даттанууга жатпайт деп. Соттун биринчи, экинчи инстанциясында болсо да бир жөн. Жогорку сот уже чечим чыгарды. Туугандар, мына ушундай окуялар, тагдырлар адамдар арабызда өмүр сүрүп жатышат. Кээде чын эле ойлоносуң, мүмкүн өлүм жазасын деле кылмышкердин кээ бир оор категорияларына киргизиш керек деп жазган Медералиев өз Facebook баракчасына. Кыргыз жарандарына АКШга кирүү чектелиши мүмкүнбү? Тышкы иштер министрлигинин маалыматы. АКШ тарабынан бир катар мамлекеттердин, анын ичинде кыргыз жарандарына карата өлкөгө кирүү боюнча чектөөлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгү тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган маалыматка байланыштуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги маалымат таратты. Бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаттарында коопсуздукту камсыз кылууга жана чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүүсүн тартипке келтирүүгө багытталган миграциялык мыйзамдарды кайра карап чыгуу процесси уланууда.
Учурдагы кыргыз жарандарына карата кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүү боюнча АКШ тараптан расмий маалымат түшө элек. The Washington Post басылмасында жарыяланган маалыматка ылайык, жарандарга чектөө киргизилиши мүмкүн болгон өлкөлөрдүн тизмеси кандай критерийлердин негизинде түзүлөрү Кыргыз Республикасы үчүн түшүнүксүз болуп калууда. Ушуга байланыштуу бул маселелер боюнча расмий түшүндүрмө берүү максатында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине АКШ элчилигинин консулу чакырылат. Бишкекте эркек киши кичинекей кызды жертөлөгө алып барган. Милиция эмне дейт? Октябрь райондук ички иштер башкы башкармалыгына жаран кайрылып, 10-июнда саат 20:00 чамасында 2019-жылы туулган кызы менен Куйручук көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн жертөлөсүндө отурган жаранга чара көрүүнү суранган. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкы башкармалыгынан билдиришти. Аталган факты каттоого алынып, териштирүү иштери башталган. Учурда окуянын бардык жагдайларын аныктоо үчүн жашы 7 элек кызга бардык зарыл экспертизалар дайындалып, квалификациялуу психологдор тартылган. Топтолгон материалдардын жана эксперттик корутундунун жыйынтыгы боюнча күнөөлүү тараптарга акыркы юридикалык баа берилмекчи. Иранда Израилдин соккуларынан 220 адам каза болду, арасында аялдар, балдар бар. Иранда Израилдин соккуларынан 220 адам каза болгон, алардын 70тен ашык аялдар жана балдар. Бул тууралуу Иран Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаил Багаиге шилтеме жазып РИА Новости жазды. Анын айтымында Израиль соккулар жай тургундарга жасалган жок деп жалган маалымат таратып жатат. Аныгында агрессор режим аялдарга жана балдарга атайлап чабуул коюуда, жапайчылык алардын табияты деп жазды Багай X социалдык үйүндөгү баракчасына. Иран Тышкы иштер министрлигинин дагы бир өкүлү Саид Хатибзаде Израилдин соккусунан Тимдин имараты жабыркап, бир нече кызматкерлер жана жай тургундар жаракат алып, ооруканага жеткирилгенин билдирди. Ал эми Ирандын саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Хосейн Керманпур акыркы 3 сутканын ичинде 1,5 миңге жакын киши жаракат алып, 220дан ашуун адам көз жумганын билдирди. Жабыркагандардын 90%дан көбү жай тургундар. Булардын арасында Ислам революциясынын сакчылар корпусунун чалгын кызматын баштаган Мухаммед Каземи жана анын орун басары дагы бар экени тастыкталды. Эскерте кетсек, Израиль менен Ирандын ортосундагы кандуу кагылыш 13-июнь күнү башталган. Анда Израиль Ирандын өзөктүк программасына каршы чабуул коюп, Иран буга жооп берип жатат. Эки тарап тең жоготууларга учурап жатканы кабарланууда. $100,000 айлык алат. Кыргызстандык Адис Египеттин эркин күрөш боюнча корма командасын жетектейт. Кыргызстандык эркин күрөш боюнча белгилүү машыктыруучу Руслан Маджинов Египеттин күрөш федерациясы менен 3 жылдык келишимге кол койду. Бул келишимдин негизинде ал Египеттин улуттук корма командасын жетектеп 2028-жылдын Лос-Анджелесте өтө турган Олимпиада оюндарына даярдайт. Жан кызмат орду үчүн Адис жылына $100,000 киреше алат. Белгилей кетсек, Руслан Маджинов буга чейин Кыргызстандын бир катар жаш жана чоңдор арасындагы корма командаларын машыктырып, Азия жана дүйнөлүк ареналарда ийгиликтерге жеткирген. Эми ал өзүнүн тажрыйбасын Египеттин спортчулары менен бөлүшүп, аларды ири мелдештерге даярдоого бел байлоодо. Бишкекте электр мамысына чыгып түшө албай калган жаран куткарылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, куткаруу кызматына Айны көчөсүндө болжол менен 18-20 жаштагы кыз жогорку чыңалуудагы темир электр мамычасына чыгып алып, түшө албай жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 5 куткаруучу тартылып, темир электр мамычадан кызды аман-эсен түшүрүп, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосундагы соода жүгүртүү 2 эсеге өстү. Түштүк Кореянын бажы кызматынын маалыматы боюнча, Кыргызстан менен Түштүк Кореянын ортосундагы соода жүгүртүү 2025-жылдын 1-5 айында $1,1 миллиард жетти. Өлкөлөр ортосундагы сооданын көлөмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсеге көбөйүп, импорттун да экспорттун да улуттуу өсүшүн көрсөткөндүгү көңүл бурууга арзыйт. Соода балансынын түзүмүндө $1,1 миллиард түзгөн кореялык товарлардын импорту басымдуулук кылат жана негизинен жеңил автотранспорттук жеткирүүлөрдү эске алуу менен отчеттук мезгилде Кыргызстандын Корея Республикасына экспорту $1,4 миллион түздү. Анын негизги үлүшүн $1,2 миллион жыпар жыттуу заттардын жеткирүүлөрү түзөт. Жайыл районунда жол кырсыгы катталып, баланы сүзүп кеткен айдоочу кармалды. 13-июнь күнү саат 21:30 чамасында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө Акбашат айылындагы Кучкач Ата көчөсүндө жол кырсыгы болгондугу тууралуу маалымат түшкөн. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан маалымдашты. Алдын ала алынган маалыматтарга ылайык, 1994-жылы туулган жаран Lexus RX 300 үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жатып, 2010-жылы туулган МА аттуу кызды сүзүп кеткен. Окуядан жабыркаган бала дароо реанимация бөлүмүнө жеткирилген, бирок алган жаракаттарынан эсине келбей каза болгон. Аталган факты Жайыл райондук иштер башкы башкармалыгында катталып, сотко чейинки териштирүү иштери башталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу дароо жөнөтүлгөн. 14-июнда бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 312-беренеси автомата транспорт каражаттарынын кыймылын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин алкагында унаанын айдоочусу 1994-жылы туулган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилди.
Кылмыш ишинин алкагында бардык зарыл болгон экспертизалар дайындалып, тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда жабыркагандардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн көрсөтмөлөрү алынууда. Айдоочунун айдоочулук күбөлүгүнүн бар жогу, унаанын техникалык абалы жана тиешелүү документтер текшерилүүдө. Бул иш боюнча тергөө иштери Ички иштер министрлигинин жана Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлүндө тергөө улантылууда деп айтылат маалыматта. Туркияда туристтер Бараба шаралары кулап 2 адам каза болду. 15-июнда Туркиянын Аксарай шаарында Каппадокия аймагында ичинде туристтер бар 2 аба шаары кулаганын NTV Хабер телеканалы жазды. Шарларды тең менен учурулган, бирок көп өтпөй аба ырайынын кескин начарлап, катуу шамал башталып, шарды кондурууга аракет кыла баштаганда кулап түшкөн. Алдын ала маалыматтар боюнча окуядан 30дан ашуун адам жаракат алган, алардын арасында Индия менен Индонезиядан барган туристтер да бар, 2 адам каза болду. Жаш гвардия бульвары менен Медеров көчөлөрүнүн бөлүктөрү ачылды. 16-июнь 2025-жыл Жаш гвардия бульварынын Чүй проспектисинен Жибек жолу проспектисине чейинки бөлүгү жолдун чыгыш тарабынан ачылды. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Мындан тышкары транспорт кыймылы үчүн Медеров көчөсүнүн Юнусалиев көчөсүнөн Жукеев Пудовкин көчөсүнө чейинки бөлүгү ачылды. Белгилей кетсек, участоктарда жолдорду капиталдык оңдоонун алкагында жүргүзүлө турган токтоочу комплекстерди жарыктандырууну, ирригациялык системаны тартипке келтирүү боюнча иштер улантылууда. Урматтуу шаардыктар, Бишкек шаарынын мэриясы убактылуу ыңгайсыздыктарды түшүнүү менен унаа тыгындарын болтурбоо үчүн коомдук транспорт менен жүрүүнү суранат деп айтылат маалыматта. Бишкектин мэри Кудайберген базарын текшерип, бир катар мыйзам бузууларды аныктады. 12-июнда Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Кудайберген базарынын айланасындагы аймакты кыдырып чыкты. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирет. Рейдтин жүрүшүндө базардын өрт коопсуздугу текшерилди. Текшерүү маалында Бишкек шаары боюнча өзгөчө Ордалдар министрлигинин бир да техникасы базар аймагына кире албай калган. Кире бериш атайлап тозулган болуп чыкты. Мындан тышкары жер тилкеси максатына ылайык колдонулбай жатканы аныкталды. Көптөн келди унаа токтотмо курулушунун ордуна аймак автоунааларды бөлүктөргө бөлүү үчүн колдонулуп келген. Патрис Лимумба көчөсүндө жылдап кыймылдабаган автоунаалар табылды. Ошондой эле жашыл аянттар мыйзамсыз кыйылып, курулуш иштерине даярдык көрүлгөнү аныкталган. Кыдыруунун жыйынтыгында мэр тиешелүү шаардык кызматтарга базардын айланасын тартипке келтирүү боюнча бир катар тапшырмаларды берген. Ошондой эле Патрис Лумумба көчөсүнөн Нарскай көчөсүнө чейинки аралыкта 2 чакырым узундуктагы жаңы сейил бак курууну тапшырды. Бүгүнкү күндө бул аймакта ички жол, автосугат системасы, жашылдандыруу жана көрктөндүрүү каралууда. Шаар башчысы ижарага келишимдин шарттарын бузган объект ээлерине карата тиешелүү чара көрүүнү жана муниципалдык аймакка чыгып кеткен мыйзамсыз объекттерди бузуу, көчөдөгү соода түйүндөрүн жоюу тапшырмаларын да берген.